урматтуу айымдар, мына бүгүн мен ушундай чапан, кыска чапан жүндөн ийдеп, жасап, анан тигип, и мына иштерин мындай обработка кылып, бүт ушу чапанды көргөзүп бердим да. Мен ойлойм да, эми бул аябай оңой модель, аябай оңой модель. Сиздер болсо жана префиль деп коет, бир сыра ар кандай өңдөө жүндөрдү киргизип, анан кийин кыркып, бул эме курак деп коет. Бирок мен эми курак төшөккө окшош кылбай, баягы эмелерин, бул сүрөттөрүн, башка өңдөрүн ушундай бир башкача таштап, анан эме менен, шлейф машина менен баарын киргизип, өзүнчө кездеме кылып, анан кездемени мен бычып, тигип, бүт моюлдардын баарын тигип, эми бул топчусу эле калды. Да, мынакей көрдүңүздөрбү, бул өзү жакшы модель. Менин жашымда мен курдаштарым ушундай модельдерди көбүрөөк жакшы көрөт. Чөнтөк айтышат, бирок мен чөнтөк жасабаймын. Чөнтөгү чөйүлүп кетет демтем да, баары бир колуңду салып бересиң, соткаңды саласың, мындай чөйүлүп кетет деп, бирок чөнтөк жасаса болот. Мен бул модельге жасаган жокмун. Мынакей кантип биз куракты ушу чапандарга колдонсок болот. Мен арт жагын сиздерге көргөзүп берейин. Мынакей бул арт жагы, бул алды, мынакей эмелер жеңи. Кийген деген эме адам кийгенен, ушу адамдын эмесине, денесине ылайыктуу болуп өзү эмип калат да, куюлуп калат негизичи. Эмеси куртка кийерсең, ушу сенин денеңдин эмесине ылайыктап, индери келишип, жакалары да келишип, биягынан да чөйүлүп, тияндан да чөйүлүп, адамдын өзүнүн негизи мүчөсүнө келишип калат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул модельдер аябай оңой, жасаса болот. Мен менен ушул мастер-класста мен менен бир болуңуздар. Подписка кылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келиңиздер эми мастер-класска көңүл бурайлы. Эң башында, урматтуу айымдар, биз префельт деп коет муну, кийизди, жүндү чала бышырабыз, ар кандай өңдөө, анан кийин самындайбыз, аябай коюу самындайбыз дагы. Жанагы шлейф машина менен бир сыра үстүнөн өтөбүз. Басып чала киргизебиз. Вискоза кошпосоңуздар болот, ар кандай түрдөгү кездемелерди деле кошсо болот. Мен бирде вискозаны эле коштум. Бир аз жылтыраак болот, анан эметет. Чала бышырасыздар. Абдан көңүлүңөрдү бурайын ушуга. Чала бышырасыздар жүндү. Кийиз борпоң болуш керек. Анткени биз азыр мындай кылып кесип алабыз дагы. Үтүктөш керек, түп-түз болуш үчүн үтүктөш керек. Курактын эле техникасын колдонобуз. Азыр мынакей астына клеенканын үстүнө биз ак өңдүү жүндөрдү салып туруп, анан моундай ар кандай сүрөт салып туруп, жанагы курап койгон эме кийиздерди төшөп туруп, анан кийин акырында бунун баардыгын киргизип баштайбыз. Улам төшөп, бир сыра шлейф машина менен өткөрүп, үстүнөн оро беребиз. Биздин кездемебиз 5 метр болуш керек. Мен атайлап көп кылып атам. Мынакей азыр марлянын үстүнө жүн салдым. Мен азыр мына көк клеенканын үстүнө азыр марля салам, кайра жанагы бооз өңдүү жүндү салам. Анан үстүнө мына курактарды төшөймүн. Ушинтип 5 метр кездемени биз дайындап алабыз. Мынакей мен аягына жеттим. 5 метрди чала бышырып, үстүнөн эми машина менен мен одурамын. Марля жагындагы киргиш керек. Көрдүңүздөрбү, мына акырындап одарамын. Одарып, курак бети ылдый жакта болуп, эми болсо марля төшөлгөн жерине биз өтүш керекпиз дагы. Аябай акырын бурап эле биз одарып алабыз. Азыр клеенкасын бир сыра сыйрып, анан кийин мынакей көрдүңүздөрбү, кирип деле калды. Жүндөр ар кандай өң болгондон кийин бул биягындагы иш жакта бетине өтүп кетти.
боектору. Мынакей азыр өтө аяр мамиле менен жай шлиф машина менен муну баар деген киргизебиз. Улам бура беребиз, клеенкасы жок эле бурабыз эми, анткени эки бети кирди. Акырындап жылдыра беребиз. Ушундай бурап бири-бирине эмитип анан акырын алды жагына мынтип оодарабыз, ордун оодарып, анан кийин марля жактагы бетин жакшылап эми киргизиш керекпиз. Марлядан абайлаңыздар, марля негизи кирет, абдан жакшы кирет. Болгону нары бери жылдырганда жүндөн мындай жулунуп кетсе, анан киргизиши өтө оор болот. Ошон үчүн марляны абайлаңыздар. Столдун үстүнөн көтөрбөйсүздөр, акырын абайлап бир сыра түздөп алып, колуңуздар менен акырын сылап, самынды эметип анан киргизебиз. Киргизип бүткөндөн кийин ызык суу, кайнак суу, чайнектей 100 градуста кайнак суу менен дагы бир сыра киргизип, трубага ороп, мен ушул ыргыттардын астына, столдун үстүнө ыргыттардын астына бир сыра ызык сууду куйгандан кийин трубага салып, аябай айландырганмын. Андан кийин столдун үстүнө ушу ыргыт эмет. Эми болсо мынакей труба. Мен атайлап скоростти көбүрөөк кылдым, анткени бүт процессти көрүңүздөр, эжекелер. Биз эми кыргызбыз дегендей жүн менен иштегенди билебиз. Ызык суу болуш керек. Эми мына марля жаан мен столдун үстүнө сүрүп, кайра кол менен сүрүп. Эжекелер, мен дегенде эми экранга иштеген үчүн мен үстүнө эмени баскан жокмун. Жанагы эми сеточканы. Бирок сеточка менен иштейсиздер, эжекелер, сеточка менен. Мен монтип сиздерге көргөзүп атканым менен улам сеткага уруп, улам сетка менен иштедим да. Сиздерге эми азыр мен сеткага уруп алсам, эчтемке процесси көрүнбөйт. Мынакей эми кырларын киргизиш үчүн трубага мен ушинтип айландырамын. Айландырып улам кырларында ушинтип улам ороп, баары деген жашынакай кылып туруп ороп алыш керек. Анткени чет жактары гүлдөп кетет деп коет го, ошондой болбош үчүн көрүңүздөр, мына эмеси кыры учу, кездеменин учу мындай эмет кетти да, өтө чоюлуп кетти. Ошон үчүн бул жүндү, эми кийизди биз айландырабыз. Улам баягы сүрөтү бар жагынан дагы айландырабыз, оң жагынан, сол жагынан 2 бүктөп, 3 бүктөп, 4 бүктөп ушинтип айландыра беребиз. Мен сиздерге баягы бир эле эмесин көргөзүп атам. Бул деген кийиз менен иштегенде ушинтип иштейсиздер. Кирет, аябай жашынакай болуп кирет. Эми урматтуу айымдар, жанагындай жакшы кооз ушундай курточкаларды, кездемеле эме кемселдерди кийем десеңиздер, анан бычып өзүңүз жашынакай кылып, өзүңүздөрдүн мүчөңүздөргө жарашыктуу бирдемке тигем десеңиздер, ошентип өзүңүздөр кездемелерди жасап алыңыздар. Мен каналымда бирге болуңуздар. Мен ойлойм, сиздерге абдан керектүү нерсени бүгүн көргөзүп атам. Бул видеону мен экиге бөлөм. Биринчи ушу кездемени даярдаганын көргөзүп берем. Анан жанагындай курточканы, пиджакты оңой түрүндө швея болбосоңуздар, өзүңүздөргө ылайыктуу кылып кантип бычып алыш керек. Эң оңой кантип бычыш керек, ошондо көргөзүп берем экинчи бөлүгүндө. Эми ушинтип айландыра беребиз. Мен узак видео сиздерге көргөзгүм келди. Анткени баягы кыскартып берсем, бир нерсе сизден мындай көрүнбөй калат деп ойлоп, анан ойлойм, эми эжекелер, мынакей көрүңүздөрбү, кандай сонун кездеме болуп калды. Мен эми муну кургатам. Бул чала кургаты. Муну дагы жана орогондон кийин, айландыргандан кийин ызык сууга бир сыра чайкап, самындарын кетирип, уксуска чылап, дагы чапкылап, дагы эметип, дагы ороп, анан кийин кургатып, эми
чала кургатып эми үтүктөп мынакей дапдайым ноондай курточка. Эжекелер менен бирге болуңуздар, подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып, экинчи бөлүгүн күтөбүз эжекелер.